Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Барпа айылында жайгашкан Ынтымак орто мектебинде предметтик китептер маселеси жаралган. Мектеп жамааты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчуек Ташиевке кайрылышкан. Бүгүн Ынтымак мектебиндеги китеп маселеси толугу менен чечилип, андан сырткары дагы бир катар техникалык каражаттар да Камчуек Ташиев тарабынан тапшырылды. Булардын бардыгы силер үчүн балдар. Урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым, ушунун бардыгын туура пайдаланып, жакшы билим алгыла. Убактыңарды кетирип жибербегиле. Бул мектепте окуган убакыт дагы тезирээк өтүп кетет. Тезирээк өтүп кетет. Мына бүгүн 1-чи класстагы бала эртеңе карасаң 5-чи класста окуп калат. Бүгүн 5-чи класстагы бала эртеңе карасаң мектеп бүтүп аткан болот. Бирок ошо мектеп бүтүп аткан маалда илимдүү, билимдүү болуп, мектептин ошол программаларын баарын толук аткара ала турган болуш керек. Ошого өзүңөр аракет кылышыңар керек, урматтуу окуучуларым. Силер өзүңөр аракет кылбасаңар, эже агайларыңар силерге чуркап жүрө берсе, силер окубай эле жүрө берсеңер, анда эртең убакытты өткүзүп жибересиңер. Уктуңарбы? Ошон үчүн жакшы окугулагын. Азыркы күндө билимдүү адам гана жакшы жашаганга, жакшы эмгек кылганга, мамлекетине таза кызмат кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Билимсиз адам же болбосо ошол илим билимди албаган адам, алар деле жаман адам болбойт. Бирок ошол эле мезгилде алардын өсүү деңгээли башкалардан көрө ылдый туруп калат. А силер ата-энеңер силерди төрөп өстүрүп, мына кийимди алып берип бардыгыңарды. Силерден жакшылыкты күтүп атат ата-энеңер. Силерден ата-энеңер күтүп атат. Ушу балдарым, кыздарым чоңоюп, ушул мамлекетке, элибизге, журтубузга кызмат кыла турган илимдүү, билимдүү жаштардан болот деп күтүп атат. Мына ошону силер актагылагын. Уктуңарбы? Ошону актагылагын. Жакшы окугулагын. Тартиптүү болгулагын. Эже агайларыңар тилин алгылагын. Ата-энеңер тилин алгыла. Жаман адам болуп өспөгүлө. Жакшы адам болуп өскүлө. 2-3 жылда эле şu Barpa айыл өкмөтүндө 5-6 мектеп курулуп атат. А буга чейин 15 жылда бир дагы мектеп курулган эмес. 15 жылда бир да мектептин акыбалын эч ким караган эмес. Мамлекет тарабынан дагы жана башкалар тарабынан дагы. Ал эми азыр силерге көңүл өтө катуу бурулуп атат. Бул маселенин бардыгы урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жүргүзгөн саясаттын негизинде болуп атат. Ошол киши азыр бир эле жерге эмес, бардык мамлекеттин булум бурчтарына өтө чоң көңүлдөрдү буруп, мектептерди, социалдык объектилерди, айрыкча келечек буундар тарбиялоого өтө чоң көңүл бурулуп атат. Ушуну эстен чыгарбагылагын. Ушунун бардыгы мамлекеттеги жакшы өзгөрүүлөр деп аталат. Мындан артык баягы сыйкырчынын таягы жок. Сүф деп койсо бардыгы жакшы болуп кеткилейт. Бирок күнү түнү иштеп, азыркы маалда күнү түнү тынбастан иштеп отуруп, ушул силерге шарт түзгөнгө чуркап аракет кылып атышат. Силер үчүн, мугалимдер үчүн биз кан көрөбүз. Мугалимдерибиз башка жака кетип калбасын. Мугалимдерибиз мурдагыдай болуп бир базарга чыгып кетпесин, соодага айланып кетпесин, же башка ишке өтүп, башка кызмат кылып, ушу бала чаканы багам деп аракет кылбасын ушундай. Ушу мугалимдерге шарт түзүп берели деген чоң программа бар. Ошол негизде иштеп атабыз. Ушун менен токтоп калбайт. Мына кийин дагы, мына эмдиги жылы дагы Кудай кааласа карайбыз. Мугалимдердин айлыгын дагы көтөрөбүз. Дагы шарттар түзүп беребиз. Көбүрөөк жакшыраак. Ошон үчүн жакшылап иштеңиздер, көңүл коюп иштеңиздер. Балдарды келип кеткенине карап отурбастан, балдардын башына куюп, ушул илим, билимди башына куйганга аракет кыласыздар деген үмүттөбүз. Ошон үчүн мамлекет тарабынан да силерге камкөрлүк атат, урматтуу эжекелерим. Биз ушу жеке өзүмдүн атымдан, мектеп администрациясынын атынан, окуучулардын атынан, ата-энелердин атынан чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Дайыма бизге ушу жардам колун сунуп турат. Бүгүнкү күндө чындыгында бир эле биздин мектепте эмес, башка мектептерде деле ушу окуу куралдары, окуу китептери жетишсиз болуп жатат. Биздин бир чоң проблемабызды чечип берди.
тарбия катары өзүбүзгө кабыл алабыз. Бүгүн дагы айтып кеткен сөздөрүндө келечекке болгон чоң жолду ачты, мотивация берди десем жаңылышпайм. Биз ар дайым кайсыл жактан болсун десе барпы деп уялбастан айта алабыз. Анткени барпыдан көптөгөн таанымал, эл сыймыктанган, ак кызмат кылган адамдар чыккан. Ошолордун бири чоң салымдарды кошуп жаткан Камчыбек Кыдыршаевич болот. Ошондуктан биз барпы жеринде төрөлгөнүбүзгө, Кыдыршаевичтин айылдашы болгонубузга дагы сыймыктанабыз. Баары эле айтып келишет, Камчыбек Ташиевдей болуп генерал болгум келет, ак кызмат кылгым келет деп. Ынтымак орто мектебинде 400-гө жакын окуучу билим алат. Мектеп имараты өткөн жылы жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилген. Мектепте заман талабына жооп берген бардык шарттар түзүлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Мамат Исаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.